Саламатсыңарбы окуучулар? Мен Риторика илиминин жетекчиси Батыркулова Батма. Бүгүн биз 8 апрель күнү 4-чейрек боюнча сабагыбызды баштайбыз. Темабыз окуу жана түшүнүү боюнча текст аркылуу тестиштөө. Сабактын максаты окуу жана түшүнүүдө тексттин мүнөзү, тиби, стилин ажыратуу, автордун позициясы, оюн аңдай билүүгө үйрөнүшөт. Тексттеги экспрессивдүү көркөм сөз каражаттарын кайталангыс курч, таамай салыштырууларды аныктоого үйрөнүп багыт алышат. Темабыз окуу жана түшүнүү боюнча бүгүнкү тексттин негизги багыты социалдык багыттагы текст. Бул күндү эч качан унутпайм. Ат үгүл мен кайда баратканыбызды да билген эмесмин. Атам жүрү сейилдеп келели деди да көзүн кысып койду. Мен сейилдөө учурунда кандайдыр бир жаңылык күтүп турганын түшүндүм. Биз трамвайда узак убакыт бою отурдук. Андан соң жөнөдүк. Атам кайда барарыбызды айткан эмес. Биз өтө чоң имаратка жакындап келдик. Кире беришинде көптөгөн адамдар турушат. Атам нарагыраак барды да кийин билингендей колдон билеттерди сатып алып мындай деди: "Кана Юрка, сиркке кирели." Биз залга киргенде мени жарыктык жана адамдардын көптүгү таң калтырды. Анан цирк деген сөз мага реалдуу, түшүнүктүү болуп, кандайдыр бир нерсеси менен жакын, колдогудай сезилди. Мына, көмөрүлгөн казанда эң зор купол төбөсү, кызыл килемдер төшөлгөн манеж, атка жүгүрүүнү үйрөнүүчү жай, оркестрди күйлөп жатышты. Кызыктыгын айтпа. Мен көрсөтүүлөрдү чыдамсыздык менен күтүп жатам. Күтүүсүздөн оркестр күркүрөп, жарык көз уялтты. Анан манежге парадтын катышуучулары чыгышты. Эсимде пил гиганттар алып калыптыр. Айткандай башка номерлер да болду. Бирок мен аларды эмнегедир эсимде сактабаппын. Ал эми клоундар маскаропоз. Эсимде түбөлүккө сакталып кала берди. Мен цилиндр баш кийим менен болгон амал өтө таң калтырды. Цилиндр столго жатты. Анан клоун андан заттардын болуп көрбөгөндөй сандарын сууруп жатат. Колбасалар, сосискалардын тизмеги, эки түрдүүлүктөгү тоок, батон нандар. Тооктор канаттарын каккылашып секиришет. Айланада күлкү жаңырат. Андан соң цилиндрден кимдир бирөөнүн колу соройду. Ошондон кийин цилиндрде жана столдо тешик бардыгын, столдун алдындагы клоундун шериги ага бардык нерселерди тешик аркылуу берип жаткандыгын көрүүчүлөр түшүнүштү. Аябагандай кубанычтан какап-чакап мен акырыкты салдым. Клоундардын бири менин кыйкырыгымды шылдыңдап кирди. Мындан бардыгы күлүп калышты. Ата, мен атамды жеңинен тарттым. Клоун мага жооп берди. Бул ал мага кыйкырды. Атам мага күлүмсүрөй карады. Ишенемен сылай. Клоундар балдарга дос болот, деди. Качан үйгө келгенибизде биринчи ишим апама мындай дедим: "Апа, клоун мени байкады. Ал мени менен сүйлөштү. Цирк мага ушунчалык жакты. Айрыкча клоундар эсимден чыккыс болуп калгандыктан бардык балдардай эле келечекте клоун болгум келип кетти." Балдар, үйгө тапшырма. Ушул жогорудагы тексттен силер текстти окуп чыгып, тапшырмаларды мультүрөктөн аткаргыла. Саламатта калгыла.